Токтой туруңуз. Бул үйдү көрбөстөн башка үйдү. Ассаламу алейкум, ОХКЖ каналынын көрөрмандары, жалпы эле жамат. Биз бүгүн Ош шаарында Торгой булакта турабыз. Болгондо да мен алтында турган заңгыраган хан сарай деп да айтсак болот. Ушул үйдүн баасын мен силерге айтып өтөйүн. Сиздер жүрөкчөн кыздар, достор менен видеону бөлүшүп коюңуздар. 5 миллион 500 миң сом бир аз кийин бар сүйлөшүү жолу бар. Жердин аянтына келе турган болсок, жалпы аянты ушул жер 6 сотик. Анан үйдүн артында да кошумча 2 сотик жери бар экен, достор. Көрдүңүздөр, жери тегиз, абасы салкын. Сонун жерде жашааңыздар келген болсо, анда сиздер Торгой булакка келип, заңгыраган үйдө жашаңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар, жүрүңүздөр. Мына ушундай жакшынакай тепкич менен көтөрүлүп чыгып келгенде өзүнүн алюминий 2 канатты сонун болгон эшиги бар экен. Бул эшиктин артыкчылыгына келе турган болсок, үйдөгү жылуулукту сыртка чыгарбайт, сырттагы суукту үйдүн ичине киргизбейт. Анан температураны соң кармап берет экен. Мына ушундай 2 канатты эшик менен түз эле кирип барасыздар. Мен эшикти жабайм. Бисмиллахиррахманиррахим. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле караңыздар. Кирип келгенде мына ушул жерде заңгыраган сонун бул прихожка. Ана мына ушул жер зал. Караңыздар, келген меймандар бир катар ушул жерде тосостор. Жалпысы мына ушул жерде туугандар 9 бөлмө бар экен. Өзүлөр көргөндөй эле түп-түз биз прихожкадан кирип келдик. Биринчи эле мына ушул жакта биринчи бөлмөдөн баштайлы. Өзүлөр көргөндөй эле. Охо! Мен силерге экинчи бөлмөнү көрсөтсөк, бул санузел, жуунуп таранчу бөлмөлөр аябай чоң экен. Гостевой бөлмөлөрдү көрсөтөйүнчү туугандар. Ана сага караңыздар. Мына ушул жерде дагы меймандар тососор. Жада калса келген меймандарды мына батпай калгандар мына жака киргизип тоссоңуздарчы туугандар. Караңыздарчы. Охо! Мына ушул жерде 2 бөлмө бар. 2 бөлмөнүн биринчисин көрсөтөм. Анан экинчи бөлмөгө кирип көрсөтө турган болсоң, жакшы жерлерине 2 бөлмө мына ушул күн батыш тарапты көрүнүп турат экен. Өзүнүн чоң болгон мына ушундай апакай сапаты жакшы пластиктен коюп коюптур. Караңыздар, панорама. Ушундай койсоңуздар жакшы болот экен. Келсеңиздер, мен силерге азыр мына бөлмөнү көрсөтсөм, сиздер оозуңуздар ачылып аябай таң калышыңыздар мүмкүн. Караңыздарчы. Охо, туугандар. Укмуш, болгондо дагы бышкан кирпичтен кылып, самын кылып коюптур да. Машалла. Манаке, үй салсаңыздар ушундай салыңыздар. Көрүңүздөрбү? 2 бөлмөдөн ушундай жакшынакай панорама айнектерим бар. Көчө тарабында мен силерге ачык кылып көрсөтөйүнбү? Охо! Эшикти ачсаң эшиктен сонун болуптур. Таза Торгой булактын абасы кирип турат экен. Таштамайларды караңыздар, жоон бурсаткалар таштаптыр, шляпкалар каттар ташап, улайдан таштап үстүн жакшынакай жаап коюптур. Анан да жакшы жерден келип тургансак, сесмопоездар көрүп атасыздарбы? Калың, жоң болуп, сесмопоездерден мен коюп коюптур. Машалла. Ким курган болсо, Алла рыза болсун. Өтө сонун кылыптыр. Өзүм жашайм ушул жерде, семьям менен жашайын деп курган экен, бирок шартка байланыштуу тилекке каршы сатууга тура келди. Акча керек болуп атты. Стяжканы да жакшынакай кылып куюп койгон. Жүрүңүздөр. Эми мен азыр үйдү силерге сырт тарабынан көрсөтүп бир катар тааныштыра турган болсок, ушул үйдүн узуну 15,5 метр, турасына келе турган болсок 13 метр. Жакшынакай мына ушул лестницадан бир катар түшүп барасыздар. Үй өзүңүздөр көргөндөй эле бышкан кирпичтен курулган. Бул үйдү сиздер алган болсоңуздар, сиздерчи туугандар, баягы сырттан фасад кылыштын кереги жок. Мына ушундай эле калтырып коесуздар. Себеби өзү сонун көрүнөт экен, караңыздар, бышкак. Баягы подрядчиктер мындай теп-тегиз кылып кетти. Кааласаңыз келесиз дагы сызгычты мына ушундай коюп, лазерди коюп да текшерип дагы алсаңыздар болот экен. Бул үйдүн подушкасын куйган, анан кийин мелерине келе турган болсо, караңыздар, бийик кылып жакшынакай кылып койгон. Жүрүңүздөр. Мына ушул эмненин септиги десеңиздер, бул үйдөн чыккан саркынды суулардын, душ, хажаткандан чыккан септик. Септик дагы аябай көп жылга чейин жете турган болот экен. Мына ушул жерде временный туалети бар экен. Кааласаңыз туалетти башка өзгөртөсүз. Арт жагында кошумча 2 сотик мына ушул жер. Көрдүңүздөрбү? Кааласаңыздар мына тоону кичине да кыркып дагы тегиздеп алсаңыздар болот экен. Үйдүн арт жагы караңыздар, баягы санузелден чыккан саркынды суулар мына ушул жерден чыгат экен. Кыскасы сантехник иштерин баарын тең эле бүтүрүп койду, көрүп атасыздарбы? Үй тинике менен үстү жабылган. Анан айланалы бүтүгү тиникафон менен жабылган дагы мына суу түтүкчүлөрү куюлган, көрүп атасыздарбы? Кошунанын ортосуна дагы жакшынакай кылып мына ушул жерге узун бетон менен кылып коюптур, Машалла. Молодец. Ким кылса өтө жакшы кылып салыптыр. Сиздерди убар болуп калбасын деп бул жерге светти дагы алып келип койгон. Азыр мен силерге мына ушул светтин учештен көрсөтүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул жерден эле дальше үйдүн ичине токту тартып, электромонтаждарын киргизип кетсеңиздер болот экен. Эң эле жакшы жерлерин айтып өтө турган болсок, суу келген.
свет келген, жашоо ыңгайлуу. Мына ушул жерде мектеп, садик, анан кийин мечит, кыскасы бардыгы жакын. Ош Алай центральный көчөгө мына ушул жерден 600 метр жүргөн болсоңуздар түз эле жетип барасыздар. Суунун септиктери да бар. Мына ушул жерде көрүп атасыздарбы? Бул канча тонналык десеңиздер, 10 тонналык суунун септиги экен. Көрүп атасыздар, нерге. Бул жерге Башбулактын суусу жумасына 2 жолдан келип турган, келгенде сразу сууну толтуруп аласыз. Кааласаңыз, КАМАЗ менен алып келип толтуруп алсаңыздар да болот экен. 10 тонналык. Документтери тактана. Мына ушул сөрүнү да кошо берет экен. Көрүңүздөрбү? Эми сөрүү деле негизи бир 10 000 сомдун нарак берип турат. Өзүңүздөр билесиздер. Жердин аянты аябай кеңири. Өздөр көргөндөр эле мен бир катар силерге түшүндүрүп бердим. Баалары туура келген болсо, Ош шаары Торгой булактан кимдеки ушундай тегиз жерден таяр үй менен сатып алам деген болсоңуздар, анда сиздер ушул видеону жакын уруктар менен бөлүшүп коюңуздар. Ушул видеону көрмөйүнчө сиздер үй сатып алууга шашпай туруңуздар. Жаккан болсо сатып алыңдар, бир аз баалары да кичине кемитсеңиздер болот. Наличке септесеңиздер түшүп берет экен. Достор, видеону максимально достор менен бөлүшүп коюңуздар. Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Биз турган жер бул Ош Алай центральный көчөсү. Туугандар, эгерде сиздер Ош шаарынан келе жаткан болсоңуздар, Торгой булак деген жазуудан сиздер оңго буруласыздар. Эгерде сиздер Алай, Чоң Алайдан келе жаткан болсоңуздар, мына ушул жерден солго буруласыздар. Мына ушул көчө менен примерно бир 600 метр жүргөн болсоңуздар, сатылып жаткан үйгө туш болосуздар. Арендаторлор боюнча айтып өтө турган болсок, караңыздар туугандар, ушул көчө менен түз жүрөсүздөр. Биринчи, экинчи мечитке жетпей туруп эле жолдун сол жагына бурулган болсоңуздар, сатып жаткан жерге туш болосуздар. Ушул видеону максимально достор менен бөлүшүп коюңуздар.